Ош шаарында саат 8333 4,5% шайлоочу добуш берди. Бул буга чейинки парламенттик шайлоого караганда шайлоочулардын агымы солгун экендигинен кабар берет. Борбордук шайлоо комиссиясынын Оштогу өкүлү Расул Кадыровдун маалыматы боюнча калаада 78 шайлоо тилкеси бар. 151,115 шайлоочу катталган. Бүгүн 10 январь күнү Кыргызстандын президенттин кезексиз шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум өтүп жатат. Президенттик кызматка 17 талапкер ат салышууда. Кыргызстанда шайлоочулардын басымдуу бөлүгү Ош облусунда. БШКнын маалыматы боюнча бүгүн Ош областында 722.933 кишинин добуш берүүсү күтүлүп жатат. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоодо жана өлкөнүн башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумда номер 55 шайлоо участогунда өз добушун берди. Аба ырайынын сууктугун эске алуу менен шаар башчысы шайлоочулардын агымы солгун болуп жаткандыгын айтты. Эми парламенттик шайлоого салыштырбаш керек. Бул парламент шайлоодо партия, анын ичинде ар бир партияда 120дан ашык талапкерлер болот. Анан ар бир талапкер өз колдоочуларын алып келип, мында активдүү катышат. Мен ойлойм, бүгүн мына күн дагы суук болуп атпайбы? Анан бүт элибиз дагы туура түшүнүү менен мына күн ысытса келе баштайт деген ойдобуз да. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жалпы шаардыктарды ушу шайлоого бир активдүү, жоопкерчиликтүү катышып берүүсүн суранат мына сиздер аркылуу дагы. Номер 5298 шайлоо участогу шаардын борборунда орун алган шайлоо участогунда да шайлоочулардын агымы солгун болууда. Бизде катталган шайлоочулардын саны 272. Учурда саат 10:43 келген катталгандардын саны 30. Эртең саат 8-де башталды. Баардык жайында шайлоочулар суукка караштуу бир аз солгун келип атат окшойт. Эми келип калат деп ойлойбуз. Бул шайлоо участогунда эл аралык байкоочулардын иштеп жаткандыгына күбө болдук. Өзбекстан Республикасынан келген байкоочулар шайлоо өнөктүгүнө көз салышууда. Ушу күзөтүп туруп, бүтүн дүйнө жүзү назар салып турганда Кыргызстанда өтүп жаткан шайлоо эл аралык талаптарды сактоо менен, норма менен стандарттын негизинде өтүүдө. Аны менен катар Кыргызстандын шайлоо мыйзамдары да сакталууда. Шуну шайлоолор өтүп бармак. Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясына саат 11ге чейин 20дан ашуун мүчүлүштүктөр тууралуу маалымат келип түштү. Урналарды калыбына келтирүү үчүн атайын топ иштеп жаткандыгын билдиришти. Күндүн сууктугуна техникалык себептерге байланыштуу автоматтык саноочу урналардын бузуулары катталган. Мына автоматтык саноочу урналардын идентификациялоочу аппараттардын бузуулуулары катталып атат. Алар боюнча атайын мына Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын системалык администраторлорун менен биргеликте техникалык колдоо тобу бар. Ошол техникалык колдоочу топ тынымсыз иш алып барып атышат. Ар бир бузууну мүмкүн болушунча өз убагында жойгонго аракет кылып атабыз, бардыгын жоюп атабыз. Саат 12ге карата алынган маалыматтар боюнча Ош шаарында 18 миңден ашуун адам келип президенттик шайлоодо добушун берди. Ош шаарындагы номер 52-72 шайлоо участогунда түшкө жакын шайлоочулардын агымы көбөйө баштагандыгын байкоого болот. 2027 шайлоочу катталган аймакта шайлоо өнөктүгүнө күн мурунтан даярдануу талабы коюлган. Шайлоо участогун жылытуу тапшырмасына көңүл бурулган. Жылуу иштарына жүргүзүп, полный жылуу менен камсыздаганбыз. Бар жок жакшы азыр биз кабинеттерибиз, немелер, залыбыз жылуу. Азыр мисалы биринчи шайлоо эмес, азыр эки шайлоо болуп атат, ооба. Түшүндүрүү иштери буга чейин кандай жүрдү? Азыр элдер бөлүп мындай түшүнбөстүктөр орун алып атабы? Жок, түшүндүрүү иштери бир жума алдын болгон, болуп бүткөн, полный. Анан бизде азыр эч кандай неме жок да, мыйзам бузуу, түшүнбастык, унака жак немелер жок. Ош шаарында күн мурунтан шайлоо участкасынан тышкары күн мурун добуш берүүгө 4535 шайлоочу арыз менен кайрылса, алардын 3,5 миңи добуш берген. Пандемиянын шартында өтүп жаткан шайлоо өнөктүгүндө бул иретте санитардык нормаларды сактоо талаптары коюлган. Албетте, борбор шайлоо комиссиясы менен саламаттык сактоо министрлиги биргелешип иштеп чыккан алгоритм негизинде өтүп атат. Ал деген жана ушул жеке коргончу каражаттарды колдонуу, аралыкты сактоо,
шайлоо участоктарынын баарында дагы ушул белги коюлган, бири-бириңерге ошо 1,5 метр аралыкты сактайсыңар деп. Негизинен ошо талаптар аткарылып жүрүп атат. Бүгүн Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо жана мамлекетти башкаруунун формасын тандоо боюнча референдум өтүп жатат. Өлкөдө 2474, чет мамлекеттерде 48 добуш берүү тилкеси ачылган. Шайлоочулар бул иретте өздөрүнүн үмүтү чоң экендигин билдиришүүдө. Шайлоого кирип чыктым. Шайлоо өз эмесинде өтүп атат, жакшы. Элдердин өздөрүнүн талабы боюнча шайлооганым купуя кала берсин. Элдердин үмүтү чоң. Жакшы заман болсун, жакшы жылдар болсун. Эл каалаган, эл максат кылган шайлоо болуп, президентибизди шайлап алалы, ынтымакта, тынчтыкта. Мен ошону каалайм. Референдумга дагы ийгилик ошол. Негизи азыр элдин талабы кандай болуп атат? Элдин талабы, элдер өздөрү каалаган президентти шайлайбыз дешип атат. Элдин талабы жакшы, ою жакшы. Бирөөгө бирөө агитация кылган жок. Эл өзүнүн ою менен келип, очеред жок, форма 2 жок, өздөрү менен, өздөрүнүн каалоосу менен таштап, уруш талаш жок, тынчтыкта көрүп атасыңар. Келдим, шайлап чыктым. Бул эми секрет болсо керек. Азыр жаштар негизинен таза шайлоонун бул негизи азыр шайлоо таза өтүп аткан өзүм деле таң калдым. Мурда бул жерде форма 2 менен адам толуп калчу да, азыр форма 2 жок болду. Мына таза шайлоо өтүп аткан өзүм деле көрүп чыктым да. Ошону айтайын деп коеюн деп. Жаштар ушул бүгүнкү шайлоодон эмнени күтүп атат негизи? Жаштар негизи келечекте мындай эл үчүн, жер үчүн күйгөн бир президент болсу ошону каалап атышат. Ошо өзүнүн татыктуусун кимди ойлосо ошону шайлайт деп. Hem жақшылық болсын болам, тынчтык болсын, заманамыз тынч болсын болам, элдерибизден касалliklар жок болсын болам, балдар хаммамыз тынч болуп, жакшы манабы жаңгы жыл жакшы жыл болсын болам. Шуну күтөбүз да биз, башка эмнени күтөт дейт. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.